акыркы кабарлардан айта кетсек, сууда Бүгүн 1 апрель күлкү күнүнө карата Наждак журналист Сыргак Бактияр уулун тамашага салды. Ал баруучуга атайын алдын ала күлкүлүү текст даярдалган. Журналист түз эфирде отурам деп ойлойт жана бул текстти биринчи жолу көрүп жатат. Бул тууралуу Жаштар иштери Дене тарбиясы спорт агенттигинин маалымат кызматы билдирди. Суучулду анын башкы машыктыруучусу Юлий Юсуф, ошондой эле Яков коштоп барат. Адилет менен анын машыктыруучусу 11 апрелден 10 апрелге чейин спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциянын эсебинен Лесная жизнь шаарында жөнөтүлөт. Ысык көл областына караштуу Аненово шаарында көчөсүндө курал жарак жана ок атуучу сакталган жери табылды. Бул тууралуу УКМКнан билдиришти. Маалыматка таянсак, номерлары өчүрүлгөн жана гильзалары бар Калашников автоматы, ошондой эле системадагы гранатомет, миномет, радиоактивдүү сигналдар ошондо табылды. Алдын ала маалыматтар боюнча алынган курал жарак жана ок дарылар тоноого катышкан кылмышкерлерге таандык болушу мүмкүн. Учурда УКМКнын куралдуу жана ок дарылары мыйзамсыз сактоого тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү чараларды көрүп жатат деп айтылат маалымат билдирүүдө. Несахар долбоорунун автору Эрлан Көкүлов Нарын облустук ички иштер башкармалыгына күбө катары суракка чакыртылды. Ал чакырымдын себебин аймактарда болгон сапарында азык-түлүк коопсуздугуна байланышкан иликтөөлөрүнө байланыштырууда. Ошондой эле мен иликтеген ушул темаларда токтотулуп кеңири түшүндүрмө берип жатам. Бул ошол байланыштуу болушу мүмкүн деп маалымдады. Эске салсак, Несахар долбоорунун автору коомдук жайлардагы азык-түлүктөрдүн сапатын текшерип, видео аркылуу калың элге жеткирип турат. Анда санитардык эрежелер сакталбаган көрүнүштөр көпчүлүктүн кызырын кайнатып келет. Борбордогу Бишкек шаарындагы жолбун иттер көбөйдү. Күбөлөрдүн айтымында Ахунбаева Абаева көчөсүнүн кесилишинде топтошкон иттер жөө адамдар өтүүчү жайда жол кырсыгына себепчи боло баштады. Унанын ичинде белгилүү депутаттардын бири болгон. Ал окуядан кийин Бобик, Шурик, Матрешка, Актөш, Жолборс аттуу күчүктөрдү багып алууну чечти. Эл өкүлү бардык кыргызстандыктардын жаныбарларга карата катаал аба ырайынын шартында камкордук көрүп, багып алууга чакырды. Башка